Андан кейін Уқба ибн Амир деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен тааллаqa тамиматан фала атаммаллаху ла, ва мен тааллаqa вад'атан фала вад'аллаху ла." Кимде-ким тумар тагынган болсо, Аллах Таала анын ишин толуктабасын. Мындайча айтканда, ага жакшылык бербесин. Ошо тумардан максатын аткарбасын деген дуа кылып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кимде-ким вада таккан болсо, вада деген бул жанагы деңизден алынуучу таштын бир түрлөрүнөн. Аны дагы илгери жахилияттан ошо баледен сактайт деп тагышкан. Азыр бизде андай көп. Карышкырдын тырмагын тагат, дагы бир жаныбардын бирдекесин тагат, бүркүттүн тырмагын тагат. Ошого окшогон тырмак таштарды кандай гана ыйык таш болбосун, кандай гана баалуу таш болбосун, ошолордун баардыгын ошо зыян кетирет, пайда алып келет же зыяндан сактайт деген максаттарда таккан болсо, ошонун баардыгы эмне болот? Ал кичинекей ширк болот. Пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Кимде-ким тумар таккан болсо, тумар, тамима деп тумарды айтат. Аллах Таала анын ишини бүтүрбөсүн, толуктабасын. Ошо тумарды эмне үчүн тагып атат? Ал ошо зыянды тосот, же болбосо зыян келген болсо зыянды кетирет деп тагып атат да, ошол нерсесин ишке ашырбасын деп атат. Дуа кылып атат. Тумар тагылгандын баардыгын иш ашпайт деп атат. Ошондой эле тумардан башка нерселерди дагы таккан болсо, кайсы максатта таккан болсо, Аллах Таала анын ага жакшылык бербесин, иштерине жеңилдик бербесин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат. Ва фи риwayatин, башка бир риwayatта, "Мен тааллаqa тамиматан фақад ашрак." Кимде-ким тумар таккан болсо, ал чынында ширк кылыптыр дейт. Түшүнүктүбү? Тумар таккан болсо. Бул жерде тумарга гана тиешелүү эмес, жана айтып өткөндөй бардык ошол себеп болбогон нерселерди себеп кылган болсоң, анда ошол кичинекей ширкке далалат болот. Ошол хадистерде ачык айкын келип атат. Фақад ашрак, чынында ширк кылыптыр деп. Тумар ушундай тагынган нерселердин баары ширк кылыптыр деп. Азыр биз айтабызса, көчөдөн өтүп баратсаң, мышык өтүп кетсе жолуң болбой калат десе, бул ширк десек, айтышы мүмкүн бирөө, кана буга далил деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтты эле. Көчөдөн өтүп баратсаң, мышык өтүп кетсе кара мышык, жолуң болбой калат десең, анда ширк болот деп айттыбы десе, жок, ал нерсени айткан жок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жалпы эреже болду. Жарпы эреже берди. Бул хадистердин баарын карасак, эмне себеп болбогон нерселерди себеп кылганда ширк болот атат. Шариатта бир сөз менен айтканда, ошону илля деп коет. Ошо эмне себептен айтып атат? Пайгамбарыбыз эмне себептен айтып атат? Илласы эмне десең, илля деген себеби. Себеби ошол себеп болбогон нерселерди ширк кылып атат. Демек, ошого окшогонун баардыгы ушул өкүмдү алат. Шариаттын эрежесинде ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ар бир нерсени айтып кетпейт, ар бирге мисал бербейт шариатта. Жалпы эреже берет, ошол себеби окшош болгон болсо, баары тең ошонун өкүмүн ала берет. Түшүнүктүбү? Андан кийинки далил, Уали ибн Аби Хатим ан Хузайфа радhiyallahu anhu. Ибн Аби Хатим риwayat кылат, Хузайфа радhiyallahu anhuдан, аннаху ра'a раджулан фи ядихи хайтун минал хумма фақат'аху ва тала қаулаху. Ва ма ю'мину аксаруhum billahi illa hum mushrikun. Хузайфа деген сахаба бир кишини көрүп калды. Колунда жип байлап алган эле дейт. Хумма деп ошол жанагындай бирдеге чагып алган, ошондой эмелер да, уулуу нерселер чагып алган болсо, ошондой оорулар. Ошондон коргонуу үчүн жип байлап алганын көрдү дейт. Хузайфа радhiyallahu anhu аны жулуп салды дагы тигинин колунан жулуп салып туруп, ушул аятты окуду. Вама ю'мину аксаруhum billahi illa wa hum mushrikun. Кандай алардын көпчүлүгү эмне? Аллах Таалага иман келтирет, кандай абалда? Аллах Таалага ширк кылган абалда иман келтиришет. Бул аяттын тафсиринде алымдар эки ой айтышат. Биринчиси болсо, бул мушриктерге тиешелүү. Пайгамбардын доорунда кафырлар Аллах Таалага рубубиятында ишенишет. Аллах Таала жаратты, Аллах Таала рызкы берди, Аллах Таала аландарын башкаруучу деп ишенишет. Бирок сыйынганда Аллах Таалага ширк кылышат дейт. Ошолордун иманы ушундай. Аллах Таалага иман келтирип атабыз дейт, бирок ошол эле учурда ширк кылышат. Экинчи майысы болсо, мусулмандарга тиешелүү. Мусулмандар кандай? Ушундай Аллах Таалага рубубият улухиятында иман келтирет, бирок ушу кичинекей ширктерди кылып коюшат. Кичинекей ширктерди ушундай түшүп калган үчүн алар эмне? Иман келтирген абалда дагы ширк кылып коет. Ошон үчүн ширкти билүү
Ушунчалык негиздүү. Бул ар бир амалды үйрөнүш керек. Айтыңыздарчы мына, биздин жашообузда барбы жокпу ушуга окшогон ширктер? Толтура. Адамдардын арасында толтура. Муну ширк деп билбей калган. Бул азыр бизге бир эле мисал келди. Бир эле мисалдан, бир эле маселеден жашообузда канча тажрыйбада болуп аткан ширктердин баары чыгып атат, чынбы? Буга окшогон азыр бизде келет көптөгөн түрлөрү. Ширктин башка түрлөрү. Ар биринен ушундай мисалдар чыгат, толтура. Демек, мусулмандардын абалы ушундай экен азыр биз бул аятта келгенде. Көпчүлүгүбүз Аллах Таалага ыйман келтирип атабыз деп айтабыз. Аллахты жалгыздап атабыз, жалгыз Кудайга сыйынабыз деп айтабыз, бирок ошол эле учурда ширктен арылбай жүргөнүбүз толтура. Ошон үчүн ширктин түрлөрүнү баяндап үйрөнүш керек. Дагы мисалдардан эскерип кетиңиздер азыр жанагы эрежеге. Мисал үчүн жылдыздарга ишенүү. Гороскоп, эртең менен чыгып атып, коюп, кадимкидей көрүп чыккандар бар азыр. Жаштарды көп андай шаарда. Угушуп, бүгүн не болот экен гороскоп? Мен гороскопум мындай, сен мындай болсоң, чыксаң бияка паланчыга жолугасың, же мына акча табасың, же мындай кыласың десе, ошого жараша амал кылышат. Бул себеппи, себеп эмеспи? Себеп эмес. Ошондой нерселер толтура адамдардын жашоосунда ошондой нерселер толтура.